урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Пробканы жойсо болот. Пробка эмнеден пайда болуп атканды анализдесе эле түшүнүктүү болот да. Биринчиден пешеходный переходдор өтө көп бизде, светофорлор көп бизде, лежачий полицейскийлер көп, мындай айтканда. Центрде парковкалардын баары тең платный эмес. Ошон үчүн бизде пробкалар көп. Анын баарын анализдесе болот да. Даже светофордун иштегени эмнеге башка мамлекеттерде мисалы пешеходный жасабай, үстүнөн өткөндөй кылып же подземный переход менен кылып, баягы колдон келишинче адам менен машинелер көп мындай кезикпейт да, ошондой жасалган да. Мисалы Египетте, Каирде вообще бир да светофор көргөн эмесмин да. Движениялардын баары односторонний. Машинелер бир поток менен эле кете берет. Хотя ал жерде 30 миллион киши жашайт да, ошо эмеде. Каирдин өзүндө эле. Машина ал жерде эле арзан, машина көп. Бирок ал проблеманы жанагындай ыкма менен чечишет да. Пробканы чечсе болот. Болгон эле кичине акыл керек. Акыл керек. Дүйнө жүзүндө толтура ыкмалар бар да пробканы чечиш үчүнчү. Эми биз Москва шаар эмеспиз да. Вообще эле жанагындай эл көп дегендейчи. Бизде болгону жанагы магазиндерге, супермаркеттерге коммерческий транспорт жүргөндө түн ичинде жасап коет да, түн ичинде доставкаларын кылат. Андан тышкары чоң базарлардын баарын жана ашандардын бүт сыртка чыгарып койгон да. Ошол жагынан эле иштеш керек. Мисалы Ош базарды, Аламедин базардын баары тең мында пробка кылып, машина көп келип аткан баарын сыртка чыгарыш керек. Анын үчүн акыл керек, эрк керек. Урматтуу туугандар, билгендер болсо комментарий жазгыла, анан жөн эле каждый суслик агроном болуп жазбай, мындай кичине акыл реально нерсени жазсаңар, сураныч да.